Кыргызстандагы байыркы шаарлардын бири болгон Өзгөндө 50 миңден ашык калк жашап, бүгүнкү күнү өнүгүүнүн жолунда. Өткөн 2017-жылда шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылып, шаар калкынын жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча кала башчы оозго аларлык иштерди аткарылгандыгын жашырбады. Өзүңөргө белгилүү болгондой, мына быйыл 2018-жыл президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиленип кетти. Алдын ала былтыр мына белгиленген жылдын алкагында бир топ иштерди жасаганга аракет кылдык. Тактап айтканда, шаардын ичинде 8 мектеп, 3 бала бакча боло турган болсо, мамлекет муниципалдык. Булардын бардыгына кире бериш жерден толугу менен асфальттап, жүргүнчүлөргө автоунаа менен жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүп, лай тебелебестен беймарал ошо мектепке же болбосо бала бакчага барып келүүгө шарт жаратып бердик. Андан тышкары региондорду колдоо программасынын алкагында республикалык бюджеттин эсебинен дагы 3 километр жолго акча каражаты бөлүнүп берилип, былтыркы жылы Гапаров көчөсү, Алишер Наваи көчөсүнүн бир бөлүгү, Ала Тоо көчөсү, Янгябадская деген көчөлөрүбүзгө толугу менен асфальт 3 километр асфальт жасалып, жалпысынан 6,5 километр асфальт жасалып, толугу менен сапаттуу иштер аткарылды. Шаарыбыздын инфраструктурасын жакшыртуу менен бирге элибизге шарт түзүп берели деген ниет менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен 20 миллион сом акча каражаты бөлүп, былтыры чоң 2 социалдык объекттин курулушун баштаганбыз. Буюрса, быйылкы жылы титулдук тизме аткарылуучу иштердин титулдук тизмеси бекитилди. Жакын арада иштер башталышы күтүлүүдө. Бул атап айтсак, шаардын чоң мектептеринен бири болгон Салижан Шарипов атындагы орто мектебине кошумча 10 класс бөлмө куруп берүү имарат. Ошол менен бирге шаарда бала бакча маселеси өтө курч болгондугунан биз жергиликтүү бюджеттен иш баштап 90 орундуу чоң бир детсадты куруусун баштаганбыз. Былтыркы жылы 10 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, буга иш башталган, азыр экинчи кабаты дуалдары көтөрүлүп, үстү плиталары жабылууда. Оны дагы 1-сентябрга карата детсадты толугу менен камсыз кылып, ичиндеги жабдыктар менен эксплуатация тапшырабыз деген ниет. Өзүңөр билесиңер, шаардын ичинде канализация маселеси чечилбей келген ушул күнгө чейин. Дайым айтып келебиз, мына буюрса быйылкы жылы бул турмушка ашып атат. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен бирге түзүлгөн келишимдин негизинде 11 миллион евро инвестиция тартылып, мына азыр очистной сооружениега, саркынды сууларды тазалоочу курулмага жерибиз жок эле. Баш Төбө айыл өкмөтүнөн ошо 5 гектар жерди ажыратып алдык. Жакын күндөрдө документтерди тапшырсак, өкмөт трансформациялап берсе, иш башталар алдында турабыз. Буюрса иш башталган болсо, 2018-2019 жылдарда каттуу иштеп, ошо ишти аягына жеткирип, канализация куруу менен бирге биздин таза суу системаларыбызды реабилитациялап, шаардагы элибизге азыркыдай 4 саат, 8 сааттан суу бербей, 24 саат бою сапаттуу суу беребиз деген ниет алдында турабыз. Өзгөн шаары жаралгандан сооданын борбору болуп, Улуу Жибек жолу шаарды аралап өткөн. Бүгүнкү күндө каланын кап ортосунда жайгашкан борбордук базар башаламандыкты жаратып, жолго мыйзамсыз соода кылып отургандарды жөнгө салууда бир топ кыйынчылыктар жаратып келип, шаар бийлигине тоскоолдук жаратууда. Шаардын борбордук бөлүгүндө ошо базардын алдында асма көпүрө курулушуну 2017-жыл октябрь айында баштаганбыз. Ол көпүрөнү куруштан максатыбыз, өзүңөр билесиңер, шаардын борбордук Мирзарахимов жана Манас көчөсү мамлекеттер аралык Бишкек-Ош автожолунун ошо биздин шаардын ортосунан өткөн. Бул деген көптөгөн жүк ташуучу машиналар, көптөгөн жеңил машиналар, автоунаалар жүрөт экен. Бул бир күндүк грузопоток деп коет экен, 15 000 машинага чейин жетет экен. Шаардын ичинде жолдору тар болгондуктан көп көйгөйлөр туудуруп, эң чоң көйгөйлөрдөн бири бул автотыгын. Ошо автотыгынды азайтайлы деген максатта ошо көпүрөнү баштаганбыз. Программабыз боюнча, 4 жылдык программабыз боюнча базардын тегерегинде 2 асма көпүрөнү пландаштырганбыз. Мына биринчиси
Жакын бир жума 10 күндүн ичинде бүтүп калаар алдында турат. Иш кызуу жүрүп атат. Ошо көпүрөбүздү бүтүрүп элге тапшырып бере турган болсок, жөө жүргүнчүлөр ошо чоң жолду, кан жолду тебелеп өтпөстөн ошо көпүрө аркылуу өтө турган болсо, жүк ташуучу жана транзит машиналар токтобой, кыйланбай өтүп кетет деген ниет. Кичи шаарлардын инфраструктурасын өнүктүрүү, суу түтүктөрүн жана жолдорду, ички жолдорду оңдоо негизги максаттардан болуп, Өзгөн шаарынын Шейх-Заада, Кахаров, Маданият, Брежнев көчөлөрү асфальтталып, жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Мындан сырткары дагы бир кубандырып турган жарыктандыруу да ишке ашып, жергиликтүү тургундар калаа башчыга ыраазы болуп турган чагы. Башташка мэрибизге рахмат, мэр өзүбүз мэр башчылык кылып, депутатлар менен бир жагадан баш чыгарып, бюджеттен кол чыгарып, шуну макулдашып, шуларды оңдайлап, столбаларды берди, мына столбаларды бүгүн акырчысын коюп атам мына. Мен кварталымда 4217 адам жашайт. Ушулардын муктаждыгы ушу болчу, түнкү чырактар азыркы основной. Балдар мектепке барганда караңгыда коркуп алып. Түнкү чыракта бардыгын аткардык, эл мэрдан да ыраазы, менден да ыраазы азыр. Бардыгысы урсан. Эртеңки муун жакшы тарбия алып, зийиндүү болушуна шарт түзүү, жаңы заманбап мектеп, бакча куруу негизги милдеттеринин бири. Анткени мамлекеттин келечеги өсүп жаткан жаштардын колунда. 2015-жылдагы жер титирөөнүн натыйжасында мектебимиздин бир корпусунда бир зданиясы залага өчүргөндөн кийин такыр эле окууга болбой калып, анан ошол мектепте окуучуларга дагы, мугалимдерге да, ата-энелерге да кыйынчылык болуп атат. Бирок ana şu МЧС заключениялар bilen местный самоуправлениянын харакети менен şu жаңы мектеп проекти башкалар болгондон кийин азыркы президентибиз Сооронбай Шариповичти премьер-министр болуп иштеп тургандагы демилгелеринин натыйжасында ошонго азыр бул эге дагы ошо толугу менен жергиликтүү бюджеттен, жергиликтүү местный бюджеттеги депутаттарды немеси менен демилгелери менен машинасы азыр бүтүп атат. Ал дагы мана ошо биздин пас көзгөн элибизге катта кубаныч келтирип атат. Себеби мына хам жаңы жетсат, хам жаңы мектептер болуп калadigan болсо, биздин балдарыбыз, айылыбыздагы баардык тургундар курсан болуп жүрүшөт. Энди Кудай кааласа маш болуп калат деген үмүттөбүз энди. Калаа башчы Өзгөн шаардын өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруп, жашоочулардын коопсуздугун алдын алуу максатында асма көпүрө салууда. Эгерде ушул көпүрө бүтүп кала турган болсо, адамдар үстүнөн өтүп, астынан өтпөй, машиналарга жолтоо болбой, сырдалып, жакшынакай болуп көрүнүп калса, адамдарга бул өзүнчө бир жакшы көрсөткүч болот го деп ойлойм. Бул аткарылып жаткан иштерге өзгөчө райондун жетекчиси ынануу менен ыраазы болгонун жашырбады. 2010-жылында президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү деп жарыялап койгондон бери элдин баардыгы жактырып, Өзгөн районунун эли, ошонун ичинде шаардын эли жактырып, бүгүнкү күндө эки колдоп аябай бир Өзгөн районунда, ошонун ичинде Өзгөн шаарында аябай алыктуу иштерди көп жаса баштадык да. Биздин мэрибиз шаардын өнүктүрүүгө кошкон салымы аябай зор болуп жатат. Шаардагы тазалыкты карап көрсөк, шаардагы болгон мына пробкаларды, машиналардын тыгыны боюнча бир топ алгылык иштер болуп жатат. Кече губернаторубуз Талабек Насырбек Сарыбашев өзү келип берген замечаниялардан кийин шаардын жолун тазалап, базарды тышкыртка көчүрүү боюнча, мына Дордой базарынын боюнча сессиянын чечимин чыгарып берип, көчөдө отуруп саткан базарчылардын баардыгын ошол жака шарт түзүп чыгарып берип жатабыз. Ал жакта бүгүнкү күндө шартты түзүп койдук. Андан тышкары дагы мына шаарды көрктөндүрүү боюнча аябай бир топ иштер аткарылды. Өзгөн шаарынын толугу менен жарыктандырганга аракет кылып атабыз да. Центральный көчөлөр, мына трассалардын баары толук бүткөн. Бирок эми айылдарга да жеткизип, ошону аракетин иштеп жатат. Тыгынды жоготуу боюнча мына жердеги асфальт көпүрө салганга аракет кылып, аны жасап атат. Пробкаларды жоготуш боюнча, базаларды көчүрүш боюнча аракеттерин жасап атат. Мектептерди куруу боюнча мына Алишер Навай мектебинде жаңы түшүп, анын стройкасы быйыл эмеге беребиз деп атабыз. Окуу жылына чейин бүтүрүп беребиз деп атабыз. Мына жерде мэриянын күчү менен Ленин Салин Шарбатындагы мектеп кошумча корпус куруп, аны быйыл биринчи январга беребиз деп. Эми бүгүнкү күндө мэрдин милдетин аткаруучу болуп иштеп жатса дагы,
ишке болгон кызыгуусу аябай жакшы да. Кош уят болбойн ушундай деп иштеп шаарды өнүктүрүүгө аябай жакшы жардам берип жатат. Мына көртөндүрүү боюнча мына сен азыр көрүп атасыздар, центральный площадьты оңдоп колго алып атат. Аны жасайм деп аракеттер аябай чоң да. Эми тазалык боюнча сөз жок, тазалык боюнча аябай катуу иш болуп атат. Эртең менен кечинде башка жерлерде бир күндө уборка болсо, бизде шаарда эртең менен бир кечинде бир уборка болот да. Өзгөн шаарынын инфраструктурасы өсүү жолунда. Андыктан бүгүнкү аткарылган иш эртеңкинин күзгүсү болору толук бышык.